жашоонун кыйынчылыгынан 2 кат болгондон кийин төрөгөндө баласы каза болуп калды. Эненин жашоосу тамак аш жетиштүү болсо, ошо бала дагы өз убагында өзү ден соолугу жакшы 12 мүчөсү соо төрөлмөк да. Ушу жылы 2-3 жолу кайрылдым да, пособие чыгарып бересиз десем, ар кайсы ушултон эле айтышат да. Жаңы закон чыксын, анан келиңиз депчи. Шайдиба Уулай Керимовна, 9-квартал башчысы боломун. Бизде жок, Омат Алтын Казык деп бирок Калысордобуз биз. Калысордого кошулганбыз. Жаңы түптөлгөн айылдарданбыз. Анан биздин көйгөйдө эми кандай десем, тийиштүү органдарга, тийиштүү жерлерге барып, элдердин көйгөйүн чечкени барсак, эч кандай ал жерден чечилбей атат да. Анткени ар бир кесиптин ээси, ошол жактагы кресло ээлери өздөрү эле чечип коюп атат, өйдө жака жеткирбей атат. Эми биз өзүбүздүн көйгөйүбүздү айта кетсек, биздин моундай квартирада турат. Кыргыздарыбыз моунтип квартираларды салып коет экен дагы, ушуга айласы кеткен кыргыздар, шаарга иштеп, бала чаканы багайын деген кыргыздар ушул жерге келишип, айына 5000ден 4000ден төлөшүп, балдарды багабыз деп, бул моякта объездной бар, объезднойдо жалданма базар бар, ошол жерге барышып алып, жалданып иштешип, күнүнө жок дегенде 700 сом табышып, бала чакасын багышат буларчы. Анан бул жок дегенде 3 балалууга 2 баласын эле пособие алсын. 2 баласына пособие алса дагы ошо менен эптеп балдардын өздөрүнүн кийимдери бүтөлмөк да. Ушу пособияга барса дагы сенин холодильнигиң бар экен, сенин деген машинаң бар экен. Шылтоолор менен бербей атат пособияны. Ушу көйгөйдү өйдөгө жеткирип, пособияга зар болгон, балдарын бага албай, балдарына жетишпей аткан азыркы заман Кыргызстанды көрүп атабыз, өтө эле оор. Ошентсе дагы тытыны айылдан келип иштеши ушинтип, балдарды багалы деп. Даже айылда үй жоктор да бар да. Мисалы, мына чоң кыз кел бери. Аты ким? Гүлжан, мына. Ушунун айылда үйүң барбы? Каякта? Айылда үй жок, 3 балаң бар, Канча жыл болду квартирада турганыңа? 2008ден бери. Мына 2008ден бери турушат. Азыр эми өзүнүн угуңуздар, өзү кандай историяда жашап, кандай болгон историяны өзү толук айтып берсин. Жаңы закон чыксын, анан келиңиз депчи. 3 баланда. Канча жашта? Бирөө 5 жашка чыгат, бирөө 4кө чыгат, бирөө 2 чыгат. Балдар менен иштебейсиз? Үйдө. Жолдошуңуз эмне Строитель. Болуп калса иштейт да. туруктуу жумушчу эмес да? Туруктуу эмес. Квартирага канча төлөйсүң? 3000. 3000би, 5000би, 3000? Ар кандай да. Ошондо сиз пособие алыш үчүн бир жолу эле кайрылгансыз? Жок, мен 2 жолу кайрылдым. Жылды эле айтат мага, ушундай дейт, барат, келет. Жылдары кайрылдың? Ушу жылы 2-3 жолу кайрылдым да, пособие чыгарып бересиз десем, ар кайсы ушултон эле айтышат да. Он не хочет. Ошо. Бул жерде канча киши жашайт? 8 квартира. Ага. Ошо ар бир комнатадан да? Бир комнатасы бар, анан кире беришет да. Мен Токтогубаева Гүлжан Темировна 1987 жылы Ысык-Көл областы Жетегиз район Саруу айылында төрөлгөм. Шаарга 2006 келгем. Окуган эмесмин, орто билимде эле. Канча классы бүттүңүз? 10 бүткөм. Ошон окуган жоксуз? Окуган жокмун. Шартка, жашоо шартка байланыштуу. 2008 турмушка чыгып, 2008ден бери квартирадамын. 2008. Мыякта 2016дан бери ошол жакта жашайм. Ушу жөлөк пул алууга кайрылдığınız эмне себептен? Жолдошум бир эле адамдыкы жетпеш үчүн кайрылдым да. Мен балдарыма пособие чыгарып бериңиздер деп сурансам, болбойт деп койду. Ар кайсы мен ой. Акыркы жолу сиз барганда эмне деп айтты дедиңиз? Жаңы закон кирсин бизге, жаңы законду эме телевизордон карап, анан жаңы закон киргенден кийин бизге кайрылга деди да. Азыркын эле айтты.
Жолдошумдун акчасы жетет экен, квартирада майыптарга чыгарып беребиз, мындай кишилерге чыгарып бербейбиз деп. Жолдошуңуз айына канча сом турат? Ар кандай иштегенине жараша да. Мисалы орточо эсептегенде 10 000, 15 000. 10-15 миң сом ошол жетеби бир үй бүлөгө? Канча кишисиздер? 5 киши. Жолдошум мен 3 кызым. Мен кыскартып да айттым де, күнүнө 400 сом эле табат десем, анда да көнгөн жок да, эсептешипчи. Бир айына жетпейт да жолдошумдун акчасы. 10-15 миң тапканда деле. Сиздер кайсы районго барып кайрылдыңыздар? Эмеге Жибек жолу Тоголок молдо. Айласы кеткен кыргыздар ушул жерге келип жашап атат. Азыр могу келин чындаганда азыр жеткиликтүү айта албаган себеби да бар. Жакында эле мына ушул жашоонун кыйынчылыгынан 2 кат болгондон кийин төрөгөндө баласы каза болуп калды. Кече жакында эле. Мына бир жума болуп элек да. Каза болуп калып, ошол эмнеден каза болду? Биринчиден эненин нерви, эненин жашоосу, тамак аш жетиштүү болсо, ошо бала дагы өз убагында өзү ден соолугу жакшы 12 мүчөсү соо төрөлмөк да. Мына ошонун айынан бул адам аял затына нерв болгондуктан ичиңдеги балага да таасири тийип, бул азыр ошо баладан дагы ажырап турган убагы. Ошон үчүн да бул толук айта албайт. Ушул жерге келгени 2008ден бери келгенине мен 2003 келгем, ошондон бери ушул жакта квартирадан квартирага калсордодон чыкпай жашайт. Менин чын эле муну жете эле апарбаган жерим калбады. Болгон тийиштүү жерге бардык, бирок эч кандай буга тыянак чыгара албай койдук пособиядан. Ушунчалык биздин пособия берген жерде өкүлдөр кандай десем, бир өздөрүнчө эле закон чыгарып алган, холодильник бар экен, телефонуң бар деген сөздөр чыгарып, бизге ушунун пособияга тапшырганда даана эмне документ кандай Кыргызстандын жаранына гана пособия берилет. Бизге ошону даана так бизге жоо керек. Биз ошонун негизинде анан барып алып пособия тапшырсакпы деп дагы ойлонуп атабыз. Бирок ушу сиз биздин сүйлөгөндөрүбүз мен ойлоймун, этек жактагы мэрияга же болбосо акимге же болбосо СМРге же болбосо өкмөткө эмес, мен эң эле биринчи кайрылат элек Садыр Жапаровго. Урматтуу Садыр Жапаров, биздин көйгөйүбүздү жүздөн түз сизге жетет деп ишенемин. Ушундай кыргызда кыйналып жашагандардын айткан сөзү, ыйлаган көздөн аккан жашы жетер бекен деп сизге кайрылып турабыз. Мына Гүлжан, өзүң деле ушу Гүлжан деген келиндин кыйналганына 2008ден бери мен ушунун баскан турганына чейин билем да. Ошон үчүн өзүнөн да бирөө сурап айтып, бул өзү кыйналып турган убагы. Анан мына квартирада канча деген адам жашайт? Условиясын көргүлө. Ушу мен токтотпойсуң болду. Кесир болгон жеримде ошуп чыкты го.